Салам достор, машинаңыздар жолборс сыяктуу айкырып туруш үчүн сөзсүз түрдө баллонду жакшы желимдөө зарыл. Ошол себептүү мен сиздер менен бүгүн аябай маанилүү нерсе менен бөлүшүп кетейин дедим. Бул деген желимдөөчү аппарат, насос, бут насос эмес, кол насос эмес. Бул деген прикурительге сайып же болбосо аккумуляторго сайып туруп желдеп койсоңуздар болот. Сиздер үчүн бул маанилүү нерсе, ошондуктан мен бир колум менен тартып, бир колум менен моминтип видеого тартып көрсөтүп жатам. Плюс минус кылып кадап, мына сиздер көргөнүңүздөрдөй баллон нөлдө турат, почти. Мен специально желин чыгардым сиздерге көрсөтүш үчүн. Бул аппарат чоң аппарат, 1700 сомго кемитип алганмын. А так бул аппараттар 2,5–3 кээ бирки жерлерде вообще эле 3,5 деп эле турат. Качествосы жагынан баары эле бирдей деп ойлойм. Анткени деген мен кымбаттарын деле көрдүм. Меникинде эле иштейт экен, меникинде эле желдейт экен. Мына көргөнүңүздөрдөй нөлдө турат. Азыр кетип атат акырындап. Мен 2,5 чейин желдейм. Мына уже көтөрүлүп атат акырындап. Бул аппарат өзүңүздөргө эле пайдалуу эмес, туугандарыңызга, кошуналарыңызга, досторуңуздун машинасына, баардык эле машиналарга жарайт. Аябай жакшы аппарат. Насос. Ошондуктан ушул насосту алып койсоңуздар пайдалуу. Анткени азыр вулканизацияларда, желимдөө жерлерде бир эле баллонду 10 сомдон насостойт. 4 баллон 40 сом болуп атат. Ар кандай шарттар болуп кетет. Кеде баллон өзүңүз алмаштырып калышыңыз мүмкүн үйдө. Ошондо деле ушул насос аябай сизге жардам берет. Мына көргөнүңүздөрдөй аябай бат көтөрөт. Ушул нерсени сатып алсаңыздар эч жерде калбайсыздар. Бул маанилүү нерсе, ошондуктан ушул керектүү нерсе менен бөлүшөйүн дедим. Мына мен мындай эле эски эле аккумулятор менен көтөрөмүн. Желдеймин, эч кандай күчтүн кереги жок, тердештин, кыйналыштын кереги жок. Достор, эгерде силерге видео пайдалуу болгон болсо, лайк басып, каналга катталыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Мына достор, сөзсүз сураңыздар, күчү кандай алган жерлерден. Саткан адамдар албетте сиздерге туура сатат деп толук ишенем. Мына достор, даяр, көрдүңүздөр, көтөрүлүп, зыңкыйып калды. Каалаган жака кетсек болот. Көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар.